Ölüm периштесин ыйлаткан наристе деп китеп бар, ушундай аталыш ушундай. Ölüm периштесин ыйлаткан наристе деп. Мына ошол бир бала атасыз энесиз калган учурда периште аябай ыйлайт. Бул бала эми кароосуз калды, өлүп калат, башка болот деп. Аллах Таала: "Эй Азраил, жашоо берген, ырыскы берген, өмүр берген мен не кыжалат болосуң" дейт. Aradan yıllar ötüp bir aksakaldın ölmüşlük için 80 yıl 90 yıldan keyin ölmüş için ölmey kalır için kança hareket kılıp görüp ölüm periştesi külöt. Pende deydi, usunca yaşasan da toyboyut ekensin de deydi. 90 vakit bölünmek çeyip sen tenkiden eşim kalmadı deydi. Bugün de öldüğün kelbeyt deydi. Pende usunda ekensin de deyip külgönde Jaratkan Allah Teala "Hey Malakul Maut, bir kança yıl murda bir jaş balaga ыйлаган элем" дейт. Атасыз калды, энесиз калды, өлүп калат деп дейт. Ооба эсимде, ошол бала эмне болгон дейт. Ошол бала мына сен күлүп аткан аксакал дейт. Ушунча өмүр берсем дагы бул жашоого тойбой атат дейт. Анын сыңарына урматтуу аталар, кыйын болсо 90 жашар, 100 жашар, бирок конец, акыры өлүм. Демек мындан коркпош керек. Кайсы күнү бир эже жазып атат. Врач мен жугуштуу ооруң бар деди, канча жашарың анык неме жок деди. 3 балам бар, күйөөмө да көңүлүм жок, настроениям жок, жүрөм дамыла деп. Айт, эже канчалаган ден соолуктан өлүп калды, мына көрүп атасыз, өзүңүз живой примерсиз. Сиз сыяктуу бир далардын оорусу жок эди. Бир да больницага барган эмес, анализ тапшырган эмес эле. Канчага кирдиң десем 35ке кирдим дейт. Айт, дагы 35 жыл жашасаңыз ыраазы болосуз десем, ыраазы болот элем. Кана эми дагы 70ке кирсем дейт. Макул жашоо 35 жылга түрө эле дедим. 70ке кирдиңиз, эмне болот десем, баары өлөм дейт. Болуптур дедим мында. Баары өлө турган болсоң 35те өлөсүң, 70те өлөсүң, эмне айырмасы бар? Маселе өлгөндө Кудай менден ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Жараткан Аллах Таала кабырда мени ыраазы болуп күтүп алабы же каардан күтүп алабы?